Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Assalamu алейкум, урматтуу радио каармандар. Эң алгач баарыбызга мээримин төккөн, баарыбызды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтабыз жана баарыбыздын жол башчыбыз, мугалимибиз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын саламын жана салаваттарын жолдойбуз. Сиздер Насыйкат радиосун угуп жатасыздар жана Марва телеканалы аркылуу Ислам жана биз телерадио долбоорун түз эфирден күзөтүп жатасыздар. Бүгүн дагы биз күн сайын бир маал ушул темада сүйлөп атабыз. Бүгүн дагы биз ушул Баткен элибизге жардам деген темада сүйлөшөбүз жана студиябыздын коногу кечээ күнү эле Баткен жергебизден келди. Ошол жакта болгон окуяларды жеринен барып таанышып, эл менен жолугуп, чынында азыр элибизге, Баткендеги элибизге эмне керек экенин анализдеп келген биздин устазыбыз олтурат. Мыктыбек Арстанбек. Ассаламу алейкум устаз, кош келдиңиз. Алейкум ассалам. Эң алгач баягы сизден Аллах ыраазы болсун. Акыркы күндөрү баягы эфирибиз болоордон алдын сиз жөнүндө маалымат суразам, Баткенге аттанып кетти деди. Анан чынында аябай кубандым бир жагынан. Бул устазыбыз барбаса болбойт эле өзү деп өзүмөн аябай ичимен сүйүндүм сиз үчүн. Аллах ыраазы болсун. Анан устаз ушул Баткенге барып эл менен жолуктуңуз, болгон окуялар жеринен көрдүңүз. Эң алгачкы суроо ушундай да устаз. Болгон окуялардан сиз кичинекей окуя болобу, чоң окуя болобу, сөзсүз ошол нерседен бир баягы адам үчүн, эл үчүн берилип аткан тарбиятты бир сууруп чыгасыз да. Ушу суроону сизге берейин деп атам. Ушул болуп аткан окуядан эмне түшүнгүлө деген нерсени сиз айткыңыз келет эле устаз. Борборду Баткенге көчүрүш керек. Бүттү, мен оюм ушун менен түптөлдү. Баткен бир мындай образ менен айтканда бир чоң жырткычтын оозуна кыргыздын кирип турган колундай болуп калыптыр да. Бир тиштесе кол кетет. Картадан карасаңар деле ошондой. Борборду аяка көчүрмөйүнчө бул максимум. Баткендин абалы өзгөрбөйт. Минимум бийликти көчүрүш керек. Борбор менен бийлик эки башка нерсе. Бул экөө тең стратегиялык маселе. Жок дегенде бийлик азыркы абалда, жок дегенде бир 6 ай, 7 ай отуруш керек Баткенде. Лейлекте отуруш керек. Ар бир биз көрдүк чегара бардак. Чындыгында бардак. Аны бастырып кирбеген күнөө болсо керек эле, тоба кылдым. Не кааласаң кыла бер деген акыбал болуп калган да. Жергиликтүү эл гана сактап турган. Жергиликтүү эл сактап турган. Ошо ата конушум ушул жерде сөгүм калат деген уул балдар кармап турган ошол жерде. Мыйзам жок. Баткендин ошо Лейлектин тегерегинде жашаган башка мамлекеттин өкүлдөрү, атуулдары кыргыз паспортун деле алып алган айтып атат. Өле келип жанагы кыйынчылыктан кыйналган жосом пулга кызыккан биздин мекендештерибиз бар да. Үйлөрүн сатып алып жашап атат. Кыргыз жери, Кыргыз территориясында, Кыргыз чегарасында, ичинде биздин ичибизде жашап атат. Өздөрүнө кантип аны Кыргыз жанагы каттоо мекемелери каттап берди билбейм. Тажик жарандары жашап атат Кыргызстан территориясында. Мен ушинтип айтышты. Менен паспорттарын караган жокмун. Кыргыз паспорту менен деп атышат. Бир сөз менен айтканда мындай маселе аябай толгон токой маселе. Чегара бардак. Бийлик барыш керек ошол жерге. Бияктан отуруп галстук костюмшум менен лейлекти оңдоп коюш менимче бүгүнкү акыбалда оор. Шымаланып иштеш керек, резинка көтүктү кийип алып. Анан устаз ушул канча күн ал жакта болдуңуздар жана кайсыл айылдар менен өзгөчө жакындан таанышып, азыркы учурда эл өзгөчө эмнелерге муктаж экенин сиз анализдеп келдиңиз? Жабыркан айылдарды кыдырдык, өзгөчө максатта жүрдүм. Максаттан нары, максатта жүрүп калып, күн кечкирип кетти, нары балдар өткөрбөдү. Сизди тааныйт, дагы провокация болбосун деди эле, өзүм кооптондум. Бир балеге кириптер болуп калбайын, анан сиз деле биздикилер бапылдап ар нерсени сүйлөп атып, ошо акыбал болуп калды да. Анан ал жерде мен да бир нерсеге кириптер кылып койбоюн деп, андан ары 3 айыл бар, Борбордук деген айыл бар, Арка айылы бар. Аларга мен кирген жокмун.
Өзгөчө арка жабыркады дейт. Арканын өзүнчө тарика өзүнчө айта турган маселелери бар. Эң мен жүрөгүм ооруп, боорум ооруп, эңкейип калган жерим ушу Максат Айыл болду. Анткени бир кезде 90-жылдар ушундай бир саясат болгон экен, биздин бийликке инсап берип, ошо чек арага элди отургузуп калыштын айласы жаңы айылдарды түзүп, аяк бияктан элди чогултуп ошол жерге чек бергенде, колунда жок, кыйналган, жупуну карапайым эл барып отурган экен ошол жерге. Мына ошол айыл өттөндү. Максат Айыл ошол. Баягы шахматный деп коет, аралап тажиктердин да үйлөрү бар. Алардыкы күйгөн эмес, ошо байкуштар эптеп, бири бир далит кылып салып, анан дагы ушинтип Россияда иштеп аткан балдар салган үйлөр бүт күйгөн да. Мындай эле жардын ар жагында Тажик республикасы көрүнүп турат. Атса тиет жөн эле ошол жерге чейин жетет. Ошого карабай бардык застава погранпост бар экен, чек ара посту, аны өрттөп кеткен. Мектеп жараксыз абалга келген, 3 кабат мектеп бар экен, жараксыз. Эми башка куруш керек деп эсептейбиз. Балким эптеп жылмалап, шпаклевка кылып, боеп коюшу мүмкүн, бирок өрттөнгөн мектепте, мындай айтканда. Үйлөр, кыргыздар жашаган дээрлик бүт үйлөр өрттөнгөн. Бүт. Дүкөндөр, эчтеке калган эмес. Анан эми согуштагыдай бомба түшкөндөй. Ушундай көчөдө ок жайнайт. Мен өзүм терип көрдүм, өзүм көрсөттүм да. Анан мен барганда жергиликтүү элден эч ким көрө алган жокпуз. Тилекке каршы жергиликтүү эл эвакуацияда жүргөн. Эркектер жүрүптөр, ыйлаган балдарды көрдүм. Ошо чоң эле балдар, эми байкуш омурткасы сыздап иштеп келген акысы күйүп кетти. Бир жигит ушу салып аткан үйү күйүп кеткен. Ушундайлар көп. Оор, мындай психологиялык оор, эмоционалдык оор да. Калган эми Кыргызда дүйнө колдун кири көптү көп болуп куруп коет. Бирок чек араны жабыш керек. Ал жер мага балдар көрсөттү, 2-3 контрабанда тилкелери, жолдору, мына жерден контрабанда каттап турат деди. Мындай жол, элдин бардыгы билет экен. Жер шары жаралгандан бери машина барбаган жерлерде метр сайын заправкалар бар. Урмат. Эде машина өтпөйт. Бирок заправкалар бар. Неге? Неге деп ойлойсуң? Демек, муктаждык бар ошол нерсе. Жок, машина барбайт аяга. Контрабанданын белгиси да. Бияктан барат, бензовоздар ошол заправкага куят, турба Тажикстандан чыгат. Жер асты менен алып кетет. Ушундай деп айтып атышат. Эми укмуш кутургандар кутурган. Анан элге рахмат, азыр эл жолду тосуп, ошо контрабандаларды азыр ушундай акыбал болуп атса да, ошо тажиктер менен соода кылып бензин ташып аткандар бар экен да. Анан ушуну эл токтотуп эл өзү контрабанда менен күрөшүп атат. Мына эл өзү күрөшүп атат. Бул ошо уятсыздык. Эл ушинтип атса, ошондон да карабай, ошол жака дагы иштеп аткандары. Чыгылып бийлик айырга барыш керек, жана бийлик барса артынан бүт зарыл болгон институттар барат. Өзгөчө айыл чарба институту барыш керек, суу чарба институту барыш керек ал жака. Сөзсүз. Баткен, Лейлекте эң негизги маселе жерлер сонун, байлык укмуш. Байлык жер бетинде жатат. Эл укмуш элден айланып болду. Суу жок. Эмнеге? Суу бар. Сууну алып келген мужик жок. Мындай айтабыз. Жерлер эгишет, жамгырга ишенип эгилет экен. Жамгыр болсо жакшы, болбосо гектарынан 600 килограмм, 700 килограмм. Бул эмне? Эгер жамгыр жааганга чейин селитра чачып калса, 1 тонна 200 килограмм алат да. Бул эптеп деген сөз да бул. Эптеп. Анын ордуна эми гүлдөтсө укмуш жерлер. Мен ушундай ойлоп атам, көчөт окшойм өзүм Лейлекке деп. Чындап айтып атам. Ушундай укмуш жерлер да. Сууну ошо суу чыгарат окшойм деп ойлоп атам. Суу чыгарса болот. Сууну тапса болот. Просто буга киришкен адам жок окшойт деп атам мен. Киришкен команда жок окшойт. Суу болсо бүттү, Лейлек Кыргызстанды багат.
Ошон жер ошончолук кенен. Укмуш эми Лейлек Баткен Кыргызстанды багат. Бай. Потенциал укмуш. Дагы эр жигиттер бар экен, ошого карабай көчөттөрдү отургузуп, кокон килес, алмаларды кылып атат да. Но бирок бул дагы да көп жерлер калган. Берекелүү көрүндү да мага мындай, балким баягы берки чоң эмелерге караганда, өрөөндөргө караганда балким бир тилкедир, бирок бизге жете турган нерсе да. Алхамдулилля. Күч бар. Вот, мен байкаган нерселер ушул болду. Анан сиз барганыңызда өтө бир жакшы долбоорду элге жарыялаганга да жетиштиңиз. Бул үйү күйүп кеткендерге ортодон чогулуп эле үй салып берип коёну. Баягы мамлекетибиздин эле азыркы абалы баарыбызга белгилүү да. Андан көрө эл биздики, жер биздики, келип өзүбүз эле кол кабыш кылып ушу жигиттерди дайындап атабыз. Ошолор толугу менен моюнун аманатын алат деген бир долбоор дейли. Долбоорду ишке ашыруу үчүн ал жакта биринчи кадамды таштап келдиңиз да. Ошол иш боюнча айтсаңыз, бул ошол жакка барганда ойгонду же бул жактан эле ушинсек деген ой менен бардыңыз беле? Жок, биз эми кечиресиңер айтышка туура келет. Нур саясий партиясынын жигиттери бар аякта. Ошол окуя башталганда ошол жигиттер эң алдында турду. Эвакуация кылып элди, булар мынагу жергиликтүү кеңеште өтпөй калды балдар. Бүт акчалуулар өтүп кетти. Тилекке каршы ошол акчалуулар эвакуация менен кетип калып, биздин катардагыларга ошол жаштар калып калды. Ошо жерде кеткен жок, ошо бүт элге жардам берип, анан бизди чакырды. Агай келип жардам бергиле. Эч ким жок деди. Анан көп болсо да биздин партиялаштарыбыз да, биздин жигиттер. Анан алардын шагын сындырган туура эмес. Мен биринчи болуп анан төрага айтты, кеттик агай деди, болду. Мени барбай эле кой деп аткан өзү. Саясий кеңеш, анан кийин мен барайын, жигиттер үйдө жата албай калып десем, анан мейли да. Ошо өзүнүн жигиттерге бардык. Барсак, аябай кубанычты, барып эле дароо эле кирип, эмне маселе? Мындай кылып атабыз. Деп анан мага абалды түшүндүргөндө, ошо күйгөн үйлөрдү көрүп, анан ошо биздин жигитибиз айтты, агай продуктаны токтотуш керек деди. Продукта жетет. Азыр мына үйлөрдү салып алыш керек деди. Анан дароо менде ой пайда болду, агай сен ушуну албайсың мойнуңа. Сен каласың ушуну, мен акча берем дегендерди сага жөнөтөйүн дедим. Бул эми мына мамлекеттик же дагы башка масштабтагы баягындай фондторго атаандаштык эмес. Жок, эгер мамлекеттик фонддор ушуну колуна алса, биз токтотобуз бул нерсени. Өткөрүп да беребиз, мейли деп. Азыр күндүн баарында баягы жигиттер түшкүндүккө түшүп калганда үй ээлери ыйлайт эми. Элестет. Кээбилер эми Баткендегилер дүрбөйт, биз көчүп кетет окшойбуз деп. Мен ошондон негизи чочуладым. Биз көчүп кетет окшойбуз деп. Каяка көчүп кетесиң? Ошентип берип кете беребизби? Бирок эле ошол учурда мен көчпөйм, ушул жерде калам дегендер бар. Мен калам ушул жерде, эмне берип койт экен атамдын жерин деп. Анан айттык, ошо мен калам дегендерге биринчи кезекте давай салып берели. Ушул жигиттерге биринчи кезекте салып берели. Калгандарына да албетте жардам берилет, калат. Бирок биз айттык, сен ушуну айыл өкмөт менен сүйлөшүш керек. Көчүп кетем десе, үйүнү сата албай турган кылып. Үй элдин акчасынан салынып атат да. Ушуну ойлонгула дедик. Анан эми аерде үйдү сатса кимге сатат? Тажиктерге сатат. Бирөө жерде мага айтышына караганда чынбы жалган билбейм, бир 50 000, 60 000 долларга чыгып атат экен. Бул чоң акча, Бишкектин акчасы. Борбордун. Или бою бергиси келет да. Анан ошол эле учурда бийлик карабай атса, четте инфраструктура жок. Катын деле күндө кеттик дей берсе, любой эркек кетебиз дейт экен да. Ошого карабай турган балдарга биз тан бердик. Ошого карабай жок, биз ошол жерде калабыз деп. Акыркы учурда ушундай болуп туруп, бир үйдөн бир бала сөзсүз ошол айылда калат экен, калганы Бишкекте, аяк бакта миграцияда жүрөт экен. Эми ошол жерлерди кайра көркүнө келтирип, тетирисинче Бишкектен ошол жак адамдар каттай турган кылып койсо болот экен да. Укмуш кооз жерлер. Туризм эми кеп жок. Мен бир күн түнөдүм. Ошондой опат болгонуна карабай уйкум канды да, бир 3 саатта. Тоо десең, тоо, суу, дарыя десең, дарыя, дарак, тогой бүт баары жок, баары
куштар сайраган ошондой согуш болгонго карабай өзүнчө бир кут жана бир эме бар да, кут дарыган бир тынчтык бар. Элди ошол жака үйрөтүш керек. Ал үчүн бийлик туруш керек ошол жакта. Эл эс алганы көлгө барат. Көлдөн келип аякка барсын. Жөн эле баласына өлкөсүн тааныткан ата барбы азыр? Бир балам кыдырып келебиз деп. Ошундай нетилерди, демилгелерди көтөрүп эми кем жок, аяктан алган биздин мен жеке өзүм, мен көп эле жер көргөн баламын. Лейлекке мен 2-3 жолу барган адаммын. Бирок мунусунда көзүмө такыр башка нерселер көрүндү. Эгер лейлек эли батырса мен көчөм деп атам да. Ушундай ой келди. Быйыл болбосо кийинчерээк Кудай буйрса ушундай укмуш берип кое турган жер эмес. Кандайдыр Бишкектин асфальтына алмаштыра турган жерлер эмес. Анан потенциал күчтүү. Анан ошо жигиттерибиз айтты, агай акчаны эгерде бизге ишенип берсе, биз ар бир үйгө жеткирип, курулушуна керек болсо, ал биздин жигиттер өздөрүн баккан жигиттер, ишкер балдар. Жаш ишкер балдар. Курулуш материалдары менен иштейт. Мен өзүнүн баасында курулуш материалдарды алып келип, курулуп аткан учурдун өзүн көрсөтүп, акча кимге берилди, кимдин акчасы берилди. То есть акча берген адамдын көңүлүн кадыржам кылганга ишеничин актаганга аракет кылабыз деди. Анан болду деп анан сүйлөшүп, ошону менен анын иш башталып кетти. Биринчи эле күнү 170 000 сом ушундай дароо түштү. Анан бир үйдү баштагыла дедик. Эртең мага отчет келет, Кудай буйрса, мен соц челенден билдирем, эмне иштер кылдым. Вот ушундай. Аллах ыраазысынан устаз, ушул маалдан пайдаланып, ошол жигит жөнүндө дагы маалымат берип, анан анын номерин жарыялап койсок. Бул Медербек деген жигит. Устазыбыз менен устазыбыз ал жигитти YouTube каналыңыз аркылуу, Instagram аркылуу да тааныштырдыңыз. Бул Медербек деген жигит жүрөгүндө оту бар экенин ушул далилдеп сүйлөп берди. Анын номери WhatsApp номери экен, бул жерде 0779 61 35 02. 0779 61 35 02. Ушул номерге байланышсаңыздар, түздөн-түз ошол Баткен жеринде иш жүрүп аткан жерде ошол Медербек өзү жүрөт. Ошол жерде жүрүп, сиздерге керек болсо видео звонок менен да мынтип көрсөтүп да бере алат. Ушул жерге үй салабыз, берге мындай кылабыз, материал түшүрөбүз деп. Андыктан жалпыңыздарды берешендикке чакырып өтөм. Анан устаз, ушул эфир башталарда бүгүнкү кандай тема койсок, ушул элибиз ашыгып баягы берүүнү дагы жакшы көрүп калат эле деп ойлонуп, анан орозонун бүтөрүнө аз калган күндөр эсиме келип кетти да. Бул деле Аллахтан деп билем. Орозо бүтөрүнө 6-7 күн эле калыптыр. Ал эми ким, пайгамбарыбыз айтты го, ким орозо айында кичинекей эле садака кылган болсо, анын собу 70-тен 70 000 эсеге чейин деп атпайбы? Ошого элдерибизге, мусулман бир туугандарыбызга айтат элем, берем десеңиздер, азыр бериңиздер. Орозо ишинде бүт электе. Бул биринчиден жардам ансыз деле беришибиз керек, мусулман катары. Экинчиден собун көбүрөөк алганга бул мүмкүнчүлүк болуп атат. Андыктан ушу 6 күн ичинде биз жогорудагы жарыялаган номерге тез арада байланышып, баягы бере турганыңыздарды эртерээк берип калыңыздар. Анткени Аллах Таала соңуңуздарды 70 000 эсеге чейин көбөйтүп берген болсо, бул сиз үчүн эле утуш деп айтып өтөбүз. Андан тышкары биздин насыйкат радиобузду устаз азыр Кудайга шүгүр дүйнө жүзү боюнча угуп атат. Биз онлайнга дагы киргенбиз. Ал үчүн бизди Play Marketке кирип, онлайн радио деген тиркемени жүктөшүңүздөр керек. Жана ошол жактан насыйкат деле табып уга бересиздер. Бул нерсени да жайылтыңыздар. Дүйнө жүзүндө баягы устаз, сиз көп айтасыз го, ааламда асманда жылдыз көп, ааламда кыргыз көп дейсиз го. Ошол сыяктуу ар бир кыргыздын кулагына жетсин. Ансыз деле угуп атабыз, дүйнө жүзү боюнча кыргыздар жардам колун сунуп атат да. Бирок өзгөчө азыр устаз айткандай, күн бар мезгилде кыш эртең эле келип калат. Орозо кече биринчи күн тарайх окудук эле, бүгүн мына 6 күн убакыт калды. Эртең эле кыш келип калат, кышында өтө кыйын. Өздөрү айтып атат, туугандыкын ашып кетсе 2 күн батат экенсиң, андан кийин барарга жер жок депчи. Ошого эртелетели. Андан тышкары устаз, бизде мен өзүм Алабукалык болом да. Жалал Абадтын Алабука деген жеринен Жөйбелент деген айылдан болом. Анан биз кече күн эле ошо Жөйбеленттин жаштары WhatsApp аркылуу группабыз бар. Ошол жактан өзүбүзчө бир пикирге келдик дагы. Жөйбелент айылынын жаштары эле бир үй салып берели дедик да. Бир айылдын жаштары бир үй. Буюрса азыр ушул ишке түштү. Айылдан буюрса ар бир көчөдөн бирден жаш жигит шайланып атат.
ар бир көчөдөн баягы байына орто жашаган, анан бир аз жакырыраак жашаганына карап акча бөлүштүрүлөт. Байларга өзгөчө сунушталат. Бер давай. Мен айттым ал жерде. Байларга жок дегенде бирден 2 жашар торпок берсин. Анткени биздин айылда байлар мал менен байда. А 1-2 жашар торпок берсе, анын байлыгы кемиген билбейт өзү эле. Бирок анын баасы 90 000 сом азыр. Эми элестетиң, биздин айылда мен билгенден 5 бай бар экен. 5 байдын берген торпогунан өзү бир үй турчудай экен да. Демек мүмкүн. Өтө жеңил жол менен мүмкүн. Анын үстүнө баягы мамлекетке келип аткан жардамды балким биз башка жака жумшаш мүмкүн да. Эл буну тургузуп койсо, баягы көптү көрсө көл болот дегенде аз-аздан чым-чым болсо, ал өтө чоң иш болор экен да. Буга далил баягы азыр азык-түлүктүн баруусу да буга далил болуп калды. Эл аз-аздан чогултуп берсе, тонналаган баягы азык-түлүк чогулуп кеткенин айтып атпайбы? Кудайга шүгүр, бул элибиздин дагы да болсо баягы жүрөгүндө кыргызчылык деген мындай күйүмдүк калбаптыр да. Ушундай бир баягы күйөт экенбиз, чынында күйөт экенбиз. Андан тышкары баягы биздин элдин дайым биримдикте туруш үчүн ушу тооба кылдым. Туура эмес айтсам кечирим сурайм, жоо керек окшойт да. Биздин эл ушу жоо келсе гана бириге турган касиети бар экен ушу. Калган учурда бир аз бири-бирибизге мамилебиз алигиндай салкыныраакпы. Жоо келсе бириге калат экенбиз. Мына ковид деген жоо келди, бириге калдык. Муну дагы ушу укмуш. Анан эл жанагы берген продукта менен уктап калбаш керек. Ошол коркунучтуу болот. Мына биз жардам берди деп калбай, ал продукта туугандар. Бергенге Аллах берет. Мына Урмат аябай сонун айтты да, Рамазанда бериш керек. Бирок бир нерсени эскертип калды. Рамазанда бериш керек деген Рамазанда куруп бүтүш керек деген сөз эмес. Элдер ушу мен Рамазанда бердим, мына Рамазанда куруп бүткүлө деп мендерди кыйнап атыптыр да. Жок. Акырын өзүнүн технологиясы бар да. Үй куруш эми жок дегенде 3 ай 4 ай убакыт алат да. Рамазанда бергениңер эсеп. Качан курулуп бүткөн ал башка маселе. Ошондуктан 6 күн калган болсо, караңыздар, бара-бара кандай нерсе болбосун, бара-бара кызыгы өчөт да. Ооба. Дагы башка саясий кубулуштар, социалдык маселелер дагы башка нерселер курчуп отуруп, бул нерседен биз алаксып калышыбыз мүмкүн. Биздин мекендештерибиз баягы жалгыз кийим менен калган бойдон калып калышы мүмкүн. Анан дагы бир эки эле бала көңүл буруп калганы жок. Ушул азыр бүт коомдук назар бурулуп турган кезде ушунун шарында бүтүрүп берсек жакшы болот. Темир ысыгында басылат дегендей, кызылсында баскандай. Азыр ушунун шарында туугандар, кимде 5 сом, 10 сом, 100 сом, 1000 сом торпок эмне болбосун, ушул кызыл шарда анчайын деле көп эмес, бир 50-60 эле үй күйгөн да. Жөлө бүтүрүп койсок болот. Жанагы ким бирден район мойнуна алса дагы бир үйдү дейт. Ошон экөө сүйлөшкөндө мен айттым. Ооба. Ар бир район бирден үй бүтүрүп берсе, эми бир район эли бир үйдү бүтүрүп бере албаса кандай? Бизде бир айыл бир үй бүтүрөбүз деп атат. Бир айыл бүтүрөбүз деп атат. Ошон үчүн андан ашканына деле иш толтура. Ошол чек-араны түптөө боюнча. Суу аябай маселе. Суу, мен сууну айтып атпайм. Эгер эл, мен ойлоп атам, ошо көчүп барат окшойт ошол жак. Ошо суу маселесине деле эл чогултуп бүтүрүп ушуну. Ооба. Боло турган эле нерсе да. Эми бу мындай экен да, бюджеттен акча бөлүш керек, бюджет мынча сом керек деп жылдан жылга созулуп, кийинки жылы бюджет анын ичинде бирөөсү урдап кетти, бирөөсү качып кетти боло туруп эле калып калат окшойт. Менин божомол. Мен мамлекеттик бюрократия деген нерсе бар да эми чындыгында. Но бирок муну менчик демилге менен барып, жеке демилге менен барып кылып ийсе болчу да экен да. Анан азыр эми суу технологиясы да аябай көп. Анын укмуш жолдору бар. Чөлгө арабтар көл куруп атат го. Чөлгө көл куруп атат. Араб Эмиратына Россияда кардын мекени болгон Россиядан хоккейди ошол жака барып ойношот. Чөлгө барып хоккей ойнойт. Кылам дегенге болот да. Ошон үчүн биз агып турган сууну бура албайбыз. Ооба. Ошондуктан бул чечилсе боло турган маселе. Баягы эле сиз өтө көп айтып келген нерсеге такалат экенбиз да. Эл өз ойгонсо, мен ушул нерседе эки нерсени түшүндүм да, Кудайга шүгүр. Биринчиден пайгамбардын айткан хадисин сездим. Баягы бир мусулман кыйналса, экинчи мусулман анын кыйынчылыгына көрүп кыйналбаса ал мусулман эмес дейт го. Окуя башталган күндөн баштап
чын айтсам мындай уйку болбоду да. Мындай кантип жардам берсе экен, биз бара албайбыз баары. Кантип мындай жүрөк көкүрөк тешип чыгып кетет да, эгер жөн койсоң тешип чыгып кетет. Анын үстүнө ал жакта мен мындай досум бар, ушундай жан десе жан бере турган досум бар да. Чек арада. Ал 3 күн телефонун албайт. Анан 3-чү күнү байланыштык. Алар ошо согушта кадимкидей эл коргоп жүрүптүр. Болсо баягы элдик кошунда эле. Ал аскер жанагысы эмес, бирок октор жаныбыздан учуп атты дейт, жаныбызда кулап атты дейт. Эми ал ошондой окуя болду го. Бирок айтайын дегеним, Кудайга шүгүр бизде элибизде ыйман бар экен. Баягы дароо бириге кала турган бир мүнөзүбүз калбаптыр. Бизде дагы деле кандай жашайт экен да. Анан баягы экинчиси, кандай болбосун эл күчтүү болсо, алсыз мамлекет деле күчтүү болуп калат экен өзүнөн өзү элечи. Ошондой. Ошо баары бир эл өзүбүз ойгонушубуз керек экен, мамлекет карап отурбай. Не дедиңиз устаз? Туура. Мамлекетти эл жалдайт да. Анан эл мамлекетине эмне иш кылууну эл буйрат да. Эл өзү ойгок болуш керек. Эл ойгок болуш керек. Мына биз ушунча жылдар бою мамлекетибизди жаман көрүп келдик. Коррупция, ууруу деп. Түшүнбөй атабыз, мамлекет эмес, мамлекетти уурулар ээлеп алган. Муну түшүнүш керек. Эмнеге? Биз алардын акчасына шайлоодо алданганыбыз үчүн. Вот, мамлекетибизди ээлеп алды да, мындай айтканда коррупция деген нерсе. Эмнеге шайлоодо биз ошого уруксат берип койдук да, 1000 сом, 2000 сом. Кел өт төргө деп. Пайгамбарыбыздан бир хадис келет. Бул коомдук табиятты анык ачып берген хадис. Коомду кемеге салыштырат пайгамбарыбыз. Кеменин 2 кабаты бар дейт. Үстүнкү кабатында бар ылдыйкы кабатта адамдар жашайт. Анан ылдыйкы кабаттагы адамдарга суу жетпей калса, муну жерден тешип эле алып суу ичпейлиби деп кемени теше баштайт дейт. Ошондо үстүнкү кабаттагылар келип тыйып коюш керек дейт. Болбосом кеме тешилет, бардыгы чөгөт дейт. Керемет. Муну эгерде изилдеп жана чечмелесе, коомдун өтө көп бир катар касиеттери келип чыгат. Айта турган нерсе, муну 1000 сом эмне? Азыр мага керек болуп атпайбы, үйдө 5 балам бар, 5000 сом берет экен деп алды да. Андан эмне болсо бүтүндөй мамлекет коррупцияга уралып калды. Бир караганда көрүнбөгөн эле нерсе да. Ошондо бизге окшогон билгендер, интеллигенттер тыйып коюшубуз керек эле, алба аны деп. Мына биз башынан эле чыгып аттык, аздык кылдык. Эл ооба деп эле нары барып алып алат экен да. Тем более билбейм, мен таң калган нерсем, колунда барлар деле алып алып атат. 15 000 сом, 20 000 сом, бир үйдө 2 000 сомдон берсе, 10 балага 20 000 сом. Бир кажетим бүтүп калат экен деп алып алат шайлоодо. Ал кажети деле бүтпөйт, бирок мамлекетке ушундай келип алып анан карабайсың. То есть биз өзүбүздүн машинебизди алданып бирөөгө берип койсок, ал тарактатып айдап, эшигин сатып, тигинисин жок кылып, машинебизди талкалайт. Анан биз өзүбүз башка машинеге отуруш керек деп көрүнгөн жерде мигрант болуп жүрөбүз. Эми мамлекетти кое тур, ар кимге бербейбиз деп буга аманаттай мамиле кылышты үйрөнүшүбүз керек экен. Мына азыр мамлекетти күчтөп кое турган учур келди азыр. Эл ушундай учурда мамлекетти күчтөп койсо болот, жакшы көзөмөлгө алып койсо болот. Эми бийлик мындай учурда чочулайт экен, көтөрүлүп келип, мен айдап ийеби деп. Жок, айдабай, сен мына иштерди кыл деп. Иштетип койсо боло турган учур экен. Кыргыздар тем более мамлекети менен өзгөчө бир мамилеси бар эл окшойт. Келип таш менен кууп ийет да, бирөөнү отургузуп коет, анан анысы дагы дың 5 жыл бою элдин кээ жерлери муну элетте жүдөгөн эл. Жокчулуктан эмес. Эл жүдөгөн, бирок жокчулуктан эмес. Бийликтин жоктугунан. Чакырым жолдор жылдар бою чаңга буланат да. Өткөн адам нар жагына өтөрүң менен жуунбасаң маймылсың да. Ушундай жүдөмүш пункттары бар. Чаң 24 саат бою чаң турат абада. Бул бийликтин иши. Ошол жерде тендерден уткан компанияларды жолду курдуруп коюу бийликтин иши да. Кээбилер качып кеткен акчаны алып, кээбилер дагы бир нерсе болуп жүрөт. То есть бийликтин кыла турган иши аябай көп. Калган нерсени эл кыла берет өзү.
Эми ошону эл талап кылыш керек. Эл тилекке каршы биз мындай позицияга отуруп алып турбуз да. Андай кылды, мындай кылды. Муну карабайсың мынтип койду. Ой, дегенде эле сүйлөй турган болуп калыптырбыз да. Мен барып ушуну бир жулкулдатайынчы. Муну барып бир териштирейинчи. Жүр чогулуп барып муну бир талап кылбайлыбы деген деңгээлге өтүшүбүз керек экен. Ошондо балким бийликке келгендерде бир жоопкерчилик пайда болот. Эл азыр эле айтат, шайлоодо келет да, шайлоодо келип акчасын берет, кетет да. Азыр эле ушуну айтып атат. Акчасын берсе албай кой десең алат экен, анан алыйт экен. Элдин өзүндө маселе. Элдин өзүндө. Шылуундар дайым элге карап пайда болот. Эл ушар болсо, бекем болсо шылуундар даай албайт. Даай албайт. Эл өзү кээ бир ошо элдин ичинде да мындай да, элди да бузуп азгырып тургандар бар да. Менде мынча добуш бар, канчадан бересиң деп. Бар ушундайлар. Ушулар тыйып коюш керек. Ишенебиз, Кудай буйрса келечегибизде биз деле 30 жылдан бери жалчыбадык да бийликке. Өлөр өлгөнчө бир жакшы бийлик көрсөк керек деп биз деле үмүт кылабыз. Ошон үчүн инсап берсин деп. Аллах разы болсун. Устаз, бул суроо канчалык баягы кыйын болот билбейм, бирок баягы мурунку кайсыл бир долбоорлоруңузда чек араларды ачыш керек деген бир сөздөрдү айткансызда, азыр ошол актуалдуубу же сиз пикириңизден кайттыңызбы? Жок, мен пикиримден кайткан жокмун. Чек араларды ачыш керек, бирок азыр эмес. Бул өтө күчтүү бийликтин иши. Өзүнүн куралдуу күчтөрү бар, аскери бар. Наркы бийлик да ошондой. Экөө бирадар, бир тууган экенин түшүнгөндө. Азыр сен ачып койсоң эмне болот биздики? О, Бишкекке чейин басып келет азыр. Жок, азыр бул актуалдуу эмес. Мен идеяда мусулман элдердин ортосу ачык болуш керек дегенди айтам. Ошого умтулуш керек. Тиги жактын президенти, бияктын президенти. Капыр болгон Европа чек арасы күчтүү эле асфальтта боелуп турат. Ошончолук боло албаса кандай деп. Мен ошону айтып атам. Бул алдыга азыр андай кыла албайбыз. Азыр биринчиден чек араларыбыз так эмес. Экинчиден баякындай машина барбаган жерде турган контрабандалар жолдору бар. Бул укмуш маселе. Наркотрафик турат жерде. Бул параллель мамлекет бар деген сөз. Ошон Аллах разы болсун. Ошондо кандайдыр деңгээлде эми баары сиз эл кишисиз, эл сизди угат, Баткендеги жолугушууларды да көрүп аттык да. Агай, сизге биз ишенебиз, сизди угабыз, айтыңчы ошолорго дегендерин уктук да. Анан мурунку баягы ушундай бир долбоорлоруңузда ушундай сөздөрдү айтып калганыңызды укканым үчүн мындай тактап алайын дедим да. Кандай чечилет депчи. Умтулушубуз керек. Бул азыркыдай жакшы элекке учурда эмес. Бул күчтүү мамлекет курулган учурда. Албетте. Эми ошол элибиз менен өзгөчө баягы жабыр тарткан айылдын жарандары менен көбү менен жолуга албадым дедиңиз, бирок айрымдары менен жолугуп ошол жерде балким баягы биз курактуу, бизден бир аз улуураак да. Ошолор менен жолуктуңуз да. Алардын мындай негизги талабы эмне экен? Сиз эмнени мындай чек араны жабыш керек, чек араны бекемдеш керек. Болду. Кыжалатчылык ушунда. Элестетем, чек ара ачык да. Каалаган учурда кирип малын айдап кетсе, каалаган учурда атып салса, ийли бой адамга кыжалатчылык да. Бирден бир ушу мен уккан сөздүн баары чек араны бекемдеш керек деген сөз. Мамлекет чек арага көңүл буруш керек, бүттү. Демек ошол маселе чечилмейинче бул Кудай сактасын кайталыныш ыктымалы бар. Кээ жерлерде мисалы үчүн да ушундай жерлер бар, чек араны жабыш такыр мүмкүнчүлүгү жок жерлер бар. Мындай бир караганда. Кантип чек ара тилкесин коесуң, ортосу бир 2 метр. Наркы үй менен берки үйдүн ортосу 2 метр. Нара өзү Тажикстан бияга. Мисалы да, образно айтканда 10 метр. Кээ жерде жөлө жол кеткен. Эрге тилке курасыңбы, же тикен зым илесиңби, машина кантип өтөт. Бирок чечсе боло турган. Мен кечегинде айттым, мен жоктон туннель салып кой. Жолдун ортосуна кой. Наркы өзүнүн тарабы менен өтсүн, берки өзүнүн тарабы менен. Жок, мен мындай дайды пикирди айтып атам да. Но маселе чечилиш керек. Чек ара чечилиш керек.
Болбосо эл ушуну айтып атат. Мм. Кабатыр, кыжалат. Өзгөчө азыркы акыбалда анык көрсөтүп койду Аллах Таала. Чек араны бекемдегиле деген нерсе. Ушул аркылуу кандайдыр деңгээлде ушуну дагы бир сыйра сайып көрсөттү окшойт да. Албетте. Анан баягы сиздин эми Кудайга шүгүр сиз аркылуу көп адамдардын, балким биздин дагы катарда чынында акылыбыз кандайдыр деңгээлде мындай ачылыштарды кылып турат да. Сиздин, Чубак устаздын, сиз сыяктуу устаздардын сабактарын угуу аркылуу акылыбызда ачылыштар болуп турат. Анан сиздин бир айткан нерсеңизге мен көп түшүнө бербөчүмүн да, бирок кечээ сиздин кайрылууңуздан түшүндүм. Баягы тырмышуу деген түшүндүрүүмө бир ыкмаңыз бар. Тырмышуу бул деп айтат го. Бирок кечеги Баткенде жүрүп мен көчпөйм ушул жерден деген жигитте ошо тырмышы ошондо бар экен дедим. Болбосо үйү жок, дагы деле көчпөйм деп бутунан тартса деле бул тырмагы менен жерге кирип атса керек да. Карышып калган. Ошону ошол баладан көрдүм да. Карышкыр. Ооба. Тырышуу ошол окшойт депчи. Ошондой. Өжөрлүк жана тырмышуу. Аллах разы болсун. Анан баягы акыл ээлери деген Курандагы аят ушул ар бир ситуацияга байлана берет экен да. Ошого мен башына берген суроом ушул болчу да, баары баягы устаздарыбыз, анын катарына сиз да мындай элди баары агартуучу кишилерсиздер да. Башында суроо ушул багытта болчу да. Ушул окуядан эл эмне түшүнүк алса. Бул өзүнөн өзү болду, анан үй салып берип койдук, бүттү эмес да. Мындан бир чоң түшүнүк алыш керек экенбиз да көрсө. Leylek ар бир кыргызстандыктын жери экенин түшүнүш керек. Leylekte менин үлүшүм бар деп билиш керек. Leylek менин жерим деп ат башынын пограничныйдеги чабан билиши керек. Таласта билиши керек. Көлдө билиш керек. Leylek менин жерим. Биздин жер эмес. Жалпылыктын кереги жок. Кыргыздардын жери эмес. Менин жерим. Менин Бектек Арстанбектин жери деп билиш керек. Мына ошондо бизде мамлекеттүүлүк, эл өлкөлүк, мына ошондо сезим пайда болот. Эми бул Баткен да. Эми бул да Кыргызстандын бир жери да эми. Жок. Бул адамда эчтеке пайда болбойт. Бул өзүнүн көрпөсүн да алдырып коет бир күн. Мен айтам, Мысык көл менин көлүм. Мен кызганам көлдү. Орустар сууга түшсө мен кызганам, арданам, мен ваннама түшүп аткандай. Ошол сууга биздин бабаларыбыз денесин салган эмес. Мен көлдөн чыккан кыргыздарды мен бабаларым деп атайм, мен лично. Биздин ар бир сантиметр жерибизге ошондой мамилени өзүбүздө койго түшүбүз керек. Эгер сен бүгүн Лейлекти менин жерим дебесең, ашып барса бир канча убакыттан кийин өзүңдүн үйүңдү деле меники эмес дейсиң, берип ийесиң. Элин сатып кетип кетип атпайбы? Атуулдугун алмаштырып чыгып кетип атпайбы? Эмнеден бул? Тиги чыкпай атат, үйүн өрттөп ийсе чыкпай атат. Leylek менин жерим. Муну ар бир кыргызстандык түшүнүш керек. Мектептерде керек болсо, не только Leylek, Кыргызстанды кыдырып чыга турган экскурсияларды кылдырыш керек. Бул укмуш. Бул жакшы долбоор экен негизи. Укмуш талап. Кээ бир окуучулар бар, өзүнүн тегерегинде кадырын билбейт. Муну Бишкекте салпаңдап канча бала жүрөт мектеп окуучусу, семирип кеткен. Кыргызда семиз туулчу эмес, азыр бүт семиз туулуп атат. Азыр памперс кийген балдар пайда болду да. Ушулар билеби Лейлекти? Лошадь папа дегендер пайда болду. Коргойбу ушулар? Корготуш керек. Жетелеп барып көрсөтүш керек. Иштетиш керек. Мээнет кылдырыш керек. Бул чоң саясат. Келечек муунду аманатка бекем кылып тарбиялаш чоң түйшүк. Мамлекеттик иш бул. Анан устаз баягы ошо тырышчаактык өзүнөн өзү адамда пайда болбойт экен билебиз да. Эми ошол жердеги мени мындай сүйрөзөңөр да кетпейм деген тырышчаактык мүнөз эмнеден улам кээ бирлеринде пайда болду дагы, кээ бирлеринде пайда болбоду. Жоопкерчилик. Жооп.
А жоопкерчиликти түшүнүү үчүн эмне керек? Жооп берем деп атат. Бул атамдын жери деп атат. Мм. Мага калган жер. Мен балдарыма өткөрүп беришим керек деп атат. Балдардын алдында жооп, келечек муунун алдында мына жер менин атамдыкы, атам мага таштап кеткен. Мен өткөрүп беришим керек деген нерседе жооп берем мен буга. А бул кайсы жердин баласына өткөрүп берет? Кайсы тилди баласына өткөрүп берет? Кайсы баалуулукту баласына өткөрүп берет? Ишемеше пиркин өткөрүп берет, же эмнени өткөрүп берет? Же толтуруп койгон туалетин өткөрүп береби? Мынча туалет толтурдум балам, эми сен мынча туалет толтур дейби, же кандай? Жоопкерчилик жок да. Бул жер үчүн, эл үчүн жоопкерчилик болуш керек. Жооп берем мен мунага. Мына көчөдө турган сойку үчүн да мен жооп берем деп ошо сойкуга барып карындашым кой мына ишти дейт. Эмнеге жоопкерчилик бар? Мен эркекмин, мен жооп берем буга. Вертолет менен келип, сен жооп бересиң деп эч ким айтпайт. Эркек киши эркек болуп төрөлгөндүгү үчүн ушуну алат өзүнө. Аллах мени эркек кылып жаратып койду. Куранда Абдзала дейт, мен сени абзел кылдым ушуга деп атат. Ошону түшүндү, бүттү. Ага бирөө мындай районодон же военкоматтан ага келбейт, сен жооп бересиң деп. Бүттү, эркек болгон үчүн ал жооп берет ошо. Кааласа да каалабаса да жооп берет. Мен алган жокмун десе да жооп берет. Ошону түшүндүрүп, мен мына жашоомду ушуну жообун бергенди ордуна коюп коеюн дейт. Аллах разы болсун устаз. Анан убактыбыз дагы аяк чегине келип жетип атат. Ушул негизги бүгүнкү эфирдин максаты жалпысынан сиз баягы жерден барып таанышып келген маалыматты бизге айтып берүүңүз болчу. Жана андан тышкары ушул үйү такыр төрдү менен күлгө айланган баткендик бир туугандарыбызга үй салууну дагы бир элге эскертип, жардам колун сунгула, ушу менен токтоп калбагыла. Баягы сиз айткандай Аллах сутуучу нерселер азыр эле башталып атат. Аллах сутуу нерселер азыр эле башталып атат. Ошого алаксып калбайлы башка нерсеге. Бир иш бүтмөйүнчө башка нерсеге такыр өтпөй туралы деген чакырыкты таштайлы дедик да. Анда сиз устаз ушул эфирдин аягында жалпы дүйнө мусулмандарына, кыргыз элине өзгөчө бир кайрылууңуз. Бийликти бекем кармашыбыз керек эли журт. Биз ушу кайра куруу башталгандан бери бир да президент шайлап аптырбыз. Бүт президенттер бийликти элип алып анан өзүн шайлаткан. Эми лагман кылып жесин, бирок чындыгы ушундай. Бийликти, мурдагы бийликти кууп чыгып өзү келип отурат, анан шайлатат өзүн. Ушундай болдубу? Эми жок дегенде кое тур. Разыбыз сага. Мына ишти кыл деп бийликти ишке салайлы. Жамандабайбыз, урушпайбыз, өткөн ишти көйлөбайбыз. Бийлигибиз менен сыймыктанабыз. Жардамга даярбыз. Башка командачы мылтыкка десе мылтыкка да даярбыз. Бирок иштетелик. Иштесин. Кошоматчылык кылып, бакта төшөп, аны менен биз оңбойбуз. Аллах разы болсун. Кадырман радио каармандар, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Ислам жана биз телерадио долбоорун түз эфирден күзөттүңүздөр. Бүгүн бизде конокто Муктубек Арстанбек устазыбыз болду. Устазыбыз өзү Баткен жерине барып, жеринен көрүп келди жана ошол маалымат менен биз менен бөлүштү. Андан тышкары устазыбыз ошол жакта жүргөндө жакшы бир долбоорду баштап келген. Бул жакшы саамалык. Баягы күндүн барында кыш эртең эле келип калат. Келгиле туугандар, ушул үйү күлгө айланган бир туугандардын үйлөрүн ортолукта биригип куруп берип коелу деп ошол жакта команда дагы таштап келген. Андыктан Аллах алдында аманатты мойнуна алган жигитти YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Ал Муктубек Арстанбек устазыбыздын YouTube каналында жана Instagram баракчасында бар. Эми баягы ошо жигит айткан сөзү бул мындай адам көрүңүздөр, сиздер көрүңүздөр, жүрөктө ыйманы бар адамдын гана көзүнөн жаш чыгат деди го. Бул түшүнгөн адамга жетиштүү. Берип аткан аманат өз жолуна жетеричи. Анткени акыркы күндөрү биз дагы бир аз бул жакта жүрүп, жок дегенде ушуну кылалы деп кайрымдуулук, баягы азык түлүк чогулттук да бир аз. Ошондо берип аткан кишилердин биринчи эле сөзү ушул болду да. Баягы азыр шылуундар чыгыптыр, дароо эл сом ача коюптур, башка кылыптыр. Кээ бирлер продукттарын чогултуп бекитип да кояткандар болуптур да. Анан биздин берип аткан жардамыбыз өз дарегине жетеби деген суроо азыр актуалдуу болуп калыптыр да. Ошого
Аллах алдында ал жигиттер буюрса баягы аманатты жолго таштабай өз дарегине жеткизе турган жигиттер. Болгондо дагы ошол жердеги жигиттер. Андыктан ушул номерди жазып алыңыздар жана сөзсүз байланышыңыздар. Мен мурун дагы соц тармак аркылуу кайрылуу жасадым. Азыр жардам бербесек, акыретте бул сөзсүз сурала турган суроо болуп калды окшойт да, устаз. Не дедиңиз? Анткени Кудайга шүгүр, баягы Кудайга шүгүр денем туура эмес, бирок биздин башыбызга түшпөдү. Бул ошол чек арадагы туугандардын башына түштү жана биз аны сезе алган жокпуз. Алар сезип атат. Демек, Кудай сатады, биздин башыбызга түшкөндө алар сөзсүз келмек эле. Анткени алар ошондой жигиттер, ошондой чыгаан улдар. Медербек деген жигиттин номерин жазып алыңыздар жана сөзсүз байланышыңыздар. Жардам колун сунуп акчалай жардам берсеңиздер, алар сөзсүз үйлөрдү салып берип, видеоду дагы тартып берет. Анын номери 0779 61 35 02. 0779 61 35 02. Медербек деген жигит. Ушул жигит аркылуу байланышып, болуп аткан, жүрүп аткан иштерди түздөн түз баягы орусча айтканда отчетун ала аласыздар жана сөзсүз түрдө берген жардамыңыздарга ыраазы боло турган деңгээлде баягы өзүнүн ишин мыкты аткара турган команда бар. Аллах ыраазы болсун барыңыздардан. Ороз аз калды. Соогуңуздарды көбөйтүп алыңыздар, сөзсүз түрдө жардам колун сунуңуздар. Ал эми мен Урмат Турдуматуллу болдум. Ассаламу алейкум.